Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Baldarыбыз бұл аманат. Аларды тарбиялоодо, алар менен сүйлөшүүдө, сөздөрүбүз жашоодо аларга таасир тарабынан, тарбия тарабынан алардын өсүп өнүгүшүнө, калыптанышына чоң таасир берет. Ата-энеден балдар тарбияны эки жол менен алат. Алардын жүрүм турумунан жана сүйлөгөн сөзүнөн. Ошондуктан бул сөз мамиле балдарга ролу аябай чоң. Биз сөз менен аларды мактайбыз, сөз менен шыктандырабыз, сөз менен эсеп кысап кылабыз, сөз менен ачууланабыз, сөз менен аларды тартипке салып тарбиялайбыз. Ошондуктан сүйлөгөн сөздөрүбүзгө, кыймыл аракетибизге, мамилебизге маани беришибиз керек. Бул сабакта сөз менен мамиле кылууда, сүйлөөдө аларга болгон кээ бир 10 маселе бар. Аллах Таалам Куранда жакшы сөз сүйлөөгө, чырайлуу сөз сүйлөөгө чакырган. Бакара сүрөсү 83 аятында айтат: "Окулу линнаси хусна", адамдарга жакшы сөз сүйлөгүлө. "Я айюхаллазина аману тақуллах", о Аллахка иман келтиргендер, таква болгула. "Окулу каулан садида", сүйлөсөңөр түз сөз сүйлөгүлө. "Юслих лакум а'малакум", мына ошондо амалыңарды оңдойт Алла Таалам. "Ва ягфир лакум дунубакум", күнөөңөрдү кечирет. Жакшы сөз сүйлөө менен күнөөнүн кечирилишине, амалдардын оңолушуна себеп болот экен туугандар. Жакшы сөздү эң биринчи өзүңүздүн жакындарыңызга арнашыңыз керек. Ата-эне, жарыңыз, балдарыңыз. Кыргызда да айтат го, уру үйрөткөнчө угуз үйрөт. Жакшы сөз жарым ырыс, жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат. Балдарга жакшы сөз сүйлөө менен тарбиялоодо таасири аябай чоң. Аллах Таалам Куранда айтат, Ниса сүрөсү 48 аят: "Ла юхиббуллохул жахра бису". Аллах Таалам ачык айтылган жаман сөздөрдү жаман көрөт дейт. Сөздөрдөн жарыя чыккан ачык жаман сөздөрдү жаман көрөт. Тек гана зулум чеккенде гана дейт. Саади рахимахулло тафсиринде мындай дейт: Аллах Таалам кабар берип атат, ачык жаман сөздөрдү, айтылган сөздөрдү жек көрөт, жаман көрөт, ал үчүн азаптайт. Бул сөздөр, жаман сөздөр адамды капага салат. Шылдыңдоо, жамандоо, каралоо, гыйбат кылуу, сөгүү бардыгы кирет. Тыйылган сөздөр кирет. "Илля ман зулима", тек гана зулум чеккендер гана айтса болот деген жер мааниси. "Фа иннаху яжузу лаху ан яду аля ман залама". Зулумга түшкөн, башка бирөө ага кордук зулум кылган болсо, ошону ачык айтып ага каршы дуа кылса, же ошону даттанса барып, жалган айтпастан, кошпостон, кемитпестен кандай мамиле кылган болсо ошону айтса болот. Бирок жакшысы "Фаман афа ва аслаха фа ажруху алалло", ким кечирип, мамилесин оңдоп кетсе, анын сообун Аллах Таалам өзү берет. Бул жакшы сөз сүйлөнү. Ошон үчүн туугандар, азыр биз балдарды тарбиялоодогу 10 мамилени, бул мамилелерден мөмө жемишин бербейт, терс таасирин берет, пайдасын бербейт. Ушул сөздөрдөн алыс болойлу деген нерсе. Ушуларды айтуудан мурун бир хадиске токтолуп кетейли туугандар. Тирмизиде келген Шейх Альбани Сохих деген хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтат: "Лейсал муъмину бит-таан", момун адам ыйманы толук болбойт, толук ыймандуу боло албайт, момун боло албайт эгер ал адам таан болсо. Таан деген эмне десе, бул адамдын ата тегине, же кебетесине, же уруусуна, анын аброюна, же ата тегине теги жаманда, мунун түпкүрү жаман, муну деп ал адамга аброюна шек келтире турган сөздөр. Атасы жырган эмес мун, апасы мындай болгон, уруусу мындай, булардын түйү мындай, булар ушундай калк болот деп бир адамды көрүп, шубап жамандап жатып калуу. Мусулман адам, момун адам мындай болбойт деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. "Валаллаан", жана наалатчы да болбойт дейт. Кейип кекшип наалат айта бербейт. Сөгүнүп, какшанып, тиленип, ар кандай бул наалат деген бирөөнү ба жерге кирип өлүп кал, Аллах ырайымынан айдап, ал адамдын бир бакытсыздык болуп калышын тилөө. Жыргагыр, мындай болуп калгыр, тигиндей мындай деп наалаттын түрлөрү. Наалаттын түрлөрү көп болгондо, мунун мааниси Аллахтын ырайымынан айдап, ал адамдын бакытсыз болуп калышына алып баруучу сөздөр. Ошондой маанидеги камтылган сөздөр наалатка кирет. "Валал фахиш",
бузуку сөздөр, орой, корус, адепсиз, мааниси жаман болгон чыккан сөздөр. Мындай да болбойт. Валел бади деген фахиштен да жаман. Адам жүрөгүн талкалай турган, ал сөздөрдү ооз калып айтканда, адам укканда уяла турган сөздөр. Сөгүнүү, кагынуу, тилдөө, шылдыңдоо бүт кирет. Осо жаман чыккан сөз. Ооз калгыс сөздөр деп ошо 4 сыпаттайт. Тоан, лаан, фахиш, бади деген ушулар. Жаман сөз, налат айтуучу, ушул хадисти эстеп жүрөлү туугандар. Элестетиңиздер, иманы толук болбойт деп. Момун боло албайт деп. Тилибизге көңүл буруп, өзүбүздү контролдоп, ооздан жакшы сөз сүйлөөгө аракет кылайлы. Эми балдарды талкалоочу, бул сөздөр менен балдарды тарбиялабай эле талкалай тургандай, түздөбөй эле буза турган, оңдобой эле аларды туура эмес жака бура турган, жүрөктөрүндө так болуп кала турган, жакшы бир таасир калтырбай, терс таасир бере турган сөздөр. Биринчиси шатым, тилдөөгө кирет. Тилдөө, шылдыңдоо десе да болот. Баланы баягы айбанга окшоштуруп, ошондой кличка, лакаптарды коюп, ит, эшек, мышык, кочкор, кой, чымчык мээ деп айбандарга салыштыруу. Биринчиси. Жүрөктө калат мындай нерселер. Ошон үчүн жакшылык менен Аллах берген белекти бул балдарды жакшылык жол менен тарбиялоого аракет кылышыбыз керек туугандар. Баланы шагын сындырат булар. Түздөбөйт, бузат. Экинчиси салыштыруу. Салыштыруу дагы жакшы нерсе эмес. Себеби балдардын ар биринин өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Аллах Таалам берген таланты бар. Башка балдарды айтпай эле коюп, өзүңүздүн эле 2-3 балаңыз болсо, үчөөнүн 3 башка мүмкүнчүлүктөрү, таланттары, өзгөчөлүктөрү, кемчиликтери бул баладагы бар, тигиде жок, андагы бар, мында жок. Анын шагын сындырып, көңүлүн оорутуп, башка бирөөгө салыштырып, кээ бирлер чоңоюп калса да баланчанын баласы мындай, тигинченин баласы мындай деп үйлөнүп алса деле ата-энелер кейип кекишип турушат. Эми алар айтса эмне болмок? Баланчанын атасы мындай кылып берген баласына тигиндей дебейт да. Антип айтсам эмне деп айтасыз? Эми Кудайдын берген ырыскысы, мүмкүнчүлүгү ушул экен да. Эмне кылам башка дейсиз да. Балдарга да ошондой. Кадимки Аллах Таалам берген мүмкүнчүлүккө нааразы болуп, баланчанын баласы мындай, эмнеге Кудай мага ошондой баланы бербедиң дегендей. Салыштырганда. Салыштыруу жол менен жакшы тарбия бербейт. Андан көрөкчү кызыктырыңыз, үгүттөңүз, шыктандырыңыз, соопту айтып, жакшылыкты айтып, акыбетин айтып, сахабалардын өмүрүн айтып, ошолорду үлгү тутайлы, ээрчийли деп. Мени жаман көрөт турбай, башка бирөөнү салыштырып атса, ошентип кайра жакшы таасир бербестен жаман так калтырат. Үчүнчүсү алихана, кордоо. Бул дагы кемчилик, негатив. Сен баладан издөө. Ошондой кылып сыпаттоо. Бактысызсың, жалганчысың, кебетең бир суук, семизсиң, чолоксуң, уурусуң, жүдөсүң, бошсуң, шалаклысың, пайдасызсың дегендай жүрөктү өйкөп талкалап өртөй турган сөздөр. Ата болуу, эне болуу, балдарды ушундай сөздөрдөн, сүйлөөдөн алыс болуш керек. Алла сактасын. Биз эми бир-эки мисалын эле айтып атабыз. Түрү көп, шалдырсың, бошсуң, эч нерсеге жарабайсың, колуңан эч нерсе келбейт, чымчык мээсиң, башың иштебейт деп ушинтип баланы чөктүрүп кордой берип сөз менен бала акыры барып ишенет да. Ата энем тирегим болсо, ошолар мага ишене албасам, менден эч нерсе чыкпай турбайбы, болбойт турбаймы мен? Кайра мен намысына тийип аны ойготуп атам деп ойлойт келе. Жок. Төртүнчүсү, балдарга мамиле кылганда шарт, сүйүүңүз шарт аркылуу болот. Жакшы көргөнүңүз. Мен сени жакшы көрбөйм эгер муну кылбасаң. Ушуну жесең, же бул сабак даярдасаң, мону ийгиликти кылсаң, ошондо гана жакшы көрөм. Мындай чыкканда бала өзүн сүйкүмдүү эмес, жагымдуу эмес, тек гана ушул нерсени аткарганда гана мени, ушул үчүн гана жакшы көрөт экен деп. Тарбиялоочулар айтат экен, чоң ата, чоң эне, тайне тайталардын бирден бир жакшы көргөнүн себеби балдардын сүйгөнүндө, аларды жакшы көргөндө шарт кылбастан жакшы көргөндүгү. Кичинекей бул дагы терс таасирин берет экен. Бирок ата дагы баягы кызыктыруу, коркутуу жактарды таразалап алыш керек. Акыбеттерин айтып түшүндүрүп, муну кылса мындай болот. Бул жамандыкка түшүп кетсең аягың мындай болот деп жакшылык менен жамандыкты айтып туруш керек. Сөз. Анан абсолюттук түрдө мен сени жакшы көрөм деп толук ата сүйүүсүн балдарга да билдирип албаш керек. Антип алса дагы эркелеп бала кандай болсо деле мени
жүрөгү жакшы көрөт, жамандыкты кылсам да колдойт, каяка бармак эле деген сезим балага орноп калбаш керек. Ошол ортолукту кармап, туура эмес кылса аны да ордуна кое тургандай кылып, жакшылыгын кылса жардам берип, жамандыгын көрсө тыйып, ушундай немени кармаш керек. Бешинчиси дагы туура эмес мамиледен туура эмес маалыматтарды берүү балаларга. Кичинекейинен эле. Кийин карап көрсө, алындай нерсе жок, жомок же болбосо туура эмес багыт. Эми бул баланын али мээси толук жете элек боло берет деп эле жалган маалыматтарды айтып, ката болгон эрежелерди айтып, өзүнүн бир туура эмес түшүнүктөрүн таңуулап алып, ошол сөзүм, бул багытым, тарбиям туурабы, туура эмеспи деп аныктабай эле сүйлөй берүү. Ыйласа ыйлаба, ыйлаган болбойт деп. Эркек адам ыйлабайт, түшүндүрүп коюш керек. Ыйлай турган учуру бар. Аллахтан коркуп ыйласа болот, намазда ыйласа болот, кылган күнөөңө өкүнүп тобо кылып ыйласаң болот. Ыйлаганды да Аллах таалам жакшы көрөт. Кыямат кайымда бул 7 түрлүү адамдын бири жалгыз калганда Аллахтан коркуп көзүнөн жаш чыккан адам деп баланы кичинекей эмнени түшүнмөк эле деп аны таштап салбастан ушундай маалыматтарды бөлүшө бериш керек. Анан обу жок эле бир кичинекей нерсе дүйнө үчүн, майда нерсе үчүн эле ыйлай бербе деп толук жашынакай кылып түшүндүрүп коюш керек. Туура эмес маалымат берүүдөн сак бололу. Ал маалымат же ката эреже болушу мүмкүн, туура эмес тартип болушу мүмкүн, калп сөз болушу мүмкүн. Жана мисалдагандай Абу Бакыр радиаллаху анху чоң бир көз көрүнүч сыпаттарынан Аллахтын аяттарын окуганда, намазды окуганда көзүнөн жаш тыйылбаган, көп ыйлаган киши болгон. Айрым сахабалар көп ыйлап, көздөрүнөн так калып калган жаштын көп чыга бергендигинен Аллахтан корк ибадатта. Мисал, эркектен ыйлабайт, ыйлаба деп баланын ыйлаганын да тыйып салым. Алтынчысы, анын жеке өзүнүн адамдык касиетине шек келтирип, кемсинтүү бул дагы. Көтөрмөлүү эстеме, чөктүрүү, ылдый түшүрүү, жалган, жалкоо, уйкучу, ушундай сөздөр. Түшүнбөйсүң, сен унчукпа, сен аралашпа, сен сүйлөө, сен чыгып кет деп, ушун баланы кемсинте берүү. Сенден пайда жок, баланын да кийин укпайт. Кийин балагатка жетип калганда жаңы бир нерселерди көрөт, жаңы нерселерди угат, көрөт, түшүнөт. Ошону сурайын дейт. Жашоодо ар кандай бүдөмүк абалдарга душар болгондо ата энесинен барып сурабайт. Себеби анын пикирин, сөзүн уккан эмес, баарлашкан эмес, толук кандуу. Ошон үчүн ал бузук адам болсо дагы ага барып сүйлөгөндө ал тыңшап угуп койсо жакшылап болду, кийин проблемасын, ичиндеги болгон абалын ошолорго төкпөй чачпай айтып берет. Алар туура багыт береби, туура эмес багыт береби, ошолорду угуп калат. Көп ата энелер балам менен сүйлөшпөйт, баарлашпайт, оюн айтпайт, билбей калдым дегени ушул тарбиядан башталат. Кагып, силкип, чөктүрүп, сүйлөө, унчукпа, түшүнбөйсүң деген сөздөрдүн таризде чөктүрүп салганда сүйлөбөйт, эч нерсе айтпайт. Жетинчиси, коркутуу аркылуу. Өпкөң өзөм, каның ичем, муздап салам, жок кылып салам, өлтүрүп салам, мен жок болсом эмне болосуңар, көрөсүңөр, ар кандай. Коркутуу үркүтүү балдарын. Ар кандай кадамга барам мен деп коркуткан нерселерди. Мындай сөздөрдүн терс таасири туугандар. Эртең күнү ата эне олуттуу сөз сүйлөсө да балага таасир бербейт. Кайсы сөзү мындай чын, кайсы сөзү олуттуу, кайсы сөзү азилдешип атат, билбей калат. Атанын, эненин сөзүндө мындай бир тараза таасир билбей калат балага. Таасир бербейт сөз. 8-чи, аларга каршы дуа кылып Алла сактасын. Наалат айтып, өлүп калсаң болмок, жерге кир, бактысыз болуп кал, оңбой кал деген каршы дуаларга. Ошон үчүн мен жүрөгүмөн айткан жокмун, мен ачууланып, күйүп айтып атам деп эле дуа эмес ойлогон менен оозунан чыккан ал дуа болот. Каргап, шилеп, жаман сөздөр менен айтуу, каршы дуа кылуу. Ушундай болуп кал, ушуну көрүп кал сен да. Кийин көрөсүң келечекте анан ушуну башыңа келгенде. Жакшылыкты үмүт кылбастан оорчулукту, кыйынчылыкты балене башына келишине себепкер болуучу сөздөрдү сүйлөп дуа кылып Алла сактасын. 9-чусу, тыя берет. Жооп бербейт. Эмнеге бул болбойт? Эмнеге бул болот? Болот дедим, болот да сагам. Болбойт, себеби болбойт болду. Бала деген баладай, башы көз чарадай, унчукпай отура бер да болду. Угу бер. Не кыласың сага? Бул дагы ушул баланы чектеп салуу. Пикирин укпоо, жемелеп, кемсинтип, чөктүрүп, чоңойгондо дагы ата эне менен сүйлөшпөй калуу калып барат. Бала сурап калды, жок, эмнеге жок, ошон үчүн жок, болбойт, себеби болбойт. Андай эмес. Мунун акыбети мындай, болбойт, себеби деген мындай. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам мындай деген,
шариятыбызда мындай, мусулман адам деген муну кылбайт, себеби Аллах Таала муну жакшы көрөт, муну жаман көрөт, муну тыйган, мындай деп баланын акылына, мээсине түшүнө турган деңгээлинде сүйлөп айтып берип коюу, кабар берип, себебин билип, оң колуң менен же балам, сол колуң менен жесең шайтан аралашат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөн ушундай жол менен тамагың берекелүү болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү бул. Үйгө киргенде оң бут менен кир, сол бут менен туалетке киресиң, ажатканага. Учурашсаң оң колуң менен учураш, сол колуң менен деп. Себеби мындай деп эринбестен, сөзгө да эринбей түшүндүрүңүз. Эми мен айтып атпаймынбы? Болду да дегендей мамиле болбосун. 10-чусу акыркысы. Анын сырларын ачып салуу, кемчиликтерин, айрыкча жаш кезикте жаш балдарда ар кандай учурлар болот, ошолорду эстеп калып ата-энеси кийин чоңойсо деле айтып берет. Бул штанына сийип койчу эле, бул ана мындай кылчу эле, бир туугандарың көзүнчө, бул мындай болчу, бул балам аябай куу эле бул деп дагы деле шагын сындыра турган. Кичинекейинде деле 2 ай 3 ай мурун бир ыңгайсыз абал болуп калса деле анын кайталап айта берип, бул жаш бала да деп. Жок, анын жүрөгүн оорутат, ал дагы уялат, ал дагы тартынат. Ошонун баары акырын терс таасирин берип, баланын мүнөзү мындай бир чөгүп, ыңгайсыз абалда калыптанганга, сөзүндө, мамилесинде, жүрүм турумунда, турпатында келечекте болгондой жеке мүнөзүнүн калыптанышына терс таасирди бере берет туугандар мындай нерселер. Кичинекей бала деп ойлош керек, түшүнөт алар. Аларды шыктандырган, мактаган, жактаган, жамандаган эмне бүт сезип билип турат балдар. Ошон үчүн жакшы сөзүбүздү үйдөн аябай эле. Ар бир жакшы сөздүн арты сооп, садаканын сообундай. Жакшы сөз садака деген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде. Туугандар ихлас менен тарбиялаган үйрөнөлү балдарыбыз. Мен ушуну чоңойтуп алдым, себеби ушулар гана менин жашоом. Буларсыз менин күнүм өтпөйт, жашоом жүрбөйт. Ушулар чоңоогондо мени багат, мен буларды курал катары колдоном. Ушулар гана менин капиталым деген нерсени гана көздөп алган болсо, кийин балдар Аллах сактасын, чоңоогондо кээ бир жалгыз балдар өтүп кетет, кээ бирлер балдар майып болуп калат, кээ бир балдар алар каалагандай акчаны таппай, ата-энесинин мойнуна отуруп калса, ата-энеси чөгүп, ушулар менин келечегим деп жашадым эле, эч нерсе жок, тапканы дагы жетпейт, дагы деле мен карап атам, дагы деле мен багып атам деп стресске түшүп чөгүп кеткен канча ата-энелер бар. Ошон үчүн балдарды тарбиялоодо дагы ихлас, өзүмдүн артыман Аллахка сыйынган, менин соом өлгөндө токтоп калса булар улап кеткен туягымды, келечегимди тарбиялап атам деп ниетте коелу. Адам өлгөндө бүт амалдар токтойт, балдарын кылган сооп амалдар токтобойт. Себеби намазды сиз үйрөткөнсүз, аларды жакшы жолго түшүшүнө сиз себепкер болгонсуз ата-энеси. Ар бир садакасынан, окуган намазынан, кылган жакшылык ибадаттарын сооптор кемибей сизге бара берет. Милдет кылбайлы. Ушу ихласты билбеген ата-эне милдет кылат. Бул дагы аябай терс таасирин берет балдарга. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 263-аятында айтат: "Каулун ма'руф ва магфиратун хойрун мин садакатин ятбауха ада." Жакшы сөз караңыздарчы. Кечирим жакшыраак дейт. Бир садака берип, артынан аза, зыян ээрчиген. Зыян деген ошо милдет кирет. Милдет. Кайра бир жакшылык кылып алып, садака кылып алып, артынан милдет кылып, ата-энелер дагы жакшылык кылып, жакшылыгын эле эстетип, ушундай, ушуну кылып бердим, адам эмескесиң, жакшылыкты түшүнө албадың, биле албадың, эмне кереги сага, бүт нерсени коюп бердим деп кое берүү менен окуттум, чокуттум деп бул дагы көңүлүн оорутат. Милдет кыла берүү. Ошон үчүн ар бир ишибизде аялга мамиле болобу, бир туугангабы, балдаргабы, ким гана болбосун, анын көңүлү үчүн эмес, ихлас менен мамиле кылайлы. Себеби ошол адам үчүн деп кылып алсаңыз, ошол адам кийин сиз каалагандай мамилеңизге кабыл кылбаса, сиз милдет кылып баштайсыз. Себеби мамилеңиз Аллах үчүн эмес, ошол адам үчүн болгон. Бардыгыбыздын балдарыбызды туура тарбиялоого, жакшы сөз сүйлөөгө, алар менен жакшы мамиле кылууда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскертип кеткен момун мындай болбойт. Сөгүнгөн, ооз калгыс сөздөр сүйлөгөн, лаанат айткан, бирөөлөрдүн ата тегине, аброюна шек келтирген сөздөр сүйлөбөйт деген нерсеге амал кылайлы. Жакшы сөз садака экен. Жакшы сөздү сүйлөсөңөр, амалыңар оңолот, күнөөңөр кечирилет деп Аллах Таала Куранда ваада берген. Ушуларды эстеп, балдарыбызга, жакындарыбызга жакшы сөз сүйлөөдөн тартынбайлы, жалкоолонбойлу, аябайлы. Ва саллаллаху таала аля хайри халки ва аля алихи ва сахби ажмаин. Анан эң негизги нерсе туугандар, унутпаңыздар. Дуа.
балдарыбызга дуа кылайлы көп. Мамиле кылууда бул себептер мамиле, тарбия, бүт аракеттер. Бирок балдарды тарбиялоодо эң чоң нерсе бул дуа. Алардын жакшы жолго түшүшүнө, ыймандуу болушуна, оор кыйынчылыктардан чыгышына, жакшы мүнөзгө калыптанышына ата-эне дуаны намаздарда, тахажжудда баса турса да балдарына дуа кылганды унутпаш керек. Дуанын насиби, таасири айрыкча ата-энелердин балдарга кылган оорду чоң.